Кызы Ширин буга чейин укук коргоо кызматкерлери тарабынан биздин үй бүлөбүзгө карата кылган зулумдугун айтып кайрылганмын. Бул ирет болсо соттордун адилетсиз иштери тууралуу айтып берүүнү туура көрдүм. Себеби мен ушул күнгө чейин соттордун адилетсиз иштери тууралуу элдин оозунан угуп, интернет сайттарынан көрүп ишенчү эмесмин. Тилекке каршы азыркы учурда жолдошумдун үстүнөн жүрүп жаткан соттук отурумдарга катышып, соттордун адилетсиз иштегендигин өз көзүм менен көрүп, таң калып сиздер менен бөлүшүүгө аргасыз болуп турамын. 2025 жылдын 2-апрель күнү Бишкек шаарына караштуу 1-Май районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкери, тергөөчүсү Асанбаев Адилет шериктери менен биргеликте жолдошум Жалгашов Аманкулду үйдөн колу бутун кайрып скотчтоп, каракчылык жолу менен алып кетип, эч бир негизсиз борбордук СИЗОго 2 айга жабып койушкан. Тергөөчү Асанбаев Адилет жолдошум Аманкулга карата эч бир негизсиз, эч бир далили жок экстремизм жалаасын жаап, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 332 берененин 1-бөлүмүнүн негизинде кылмыш ишин козгогон. Ушул жерде экстремизм эмне экендигине кыскача токтоло кетсем, экстремизм бул улуттук, этностук, расалык, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу, улуттук ар намысты кемсинтүү, жарандардын диний жана улутту расалыгы, таандыктыгын, жашаган жеринин белгилери боюнча бөтөнчөлүгүн, артыкчылыгын же болбосо кемчиликтерин пропагандалоо менен коштолгон экстремисттик уюмду түзүү жана жетектөө. Менин жолдошум экстремисттик иштердин бирин да кылбаган жана кылбайт дагы. Менин жолдошум 5 маал намаз окуган адам. Ал эми ислам дининде чоң күнөө болуп эсептелинет. Жолдошум ислам дининде чоң күнөө болуп эсептелинген иштерге таптакыр жолобойт, жологон да эмес. Бирок тилекке каршы эң өкүнүчтүүсү соттордун акыйкатты көрбөй, адилетсиз иштегендиги жана бийликтин курчагына айланып, бейгүнөө жарандарыбыздын тагдырына балта чаап жаткандыгы болууда. Буга далил катары Бишкек шаарына караштуу 1-Май районунун судьясы Сыргалдыков Искендер Бекболотович жолдошумдун үстүнөн негизсиз козголгон кылмыш ишин карап, адилетсиз соттук отурумдарды жүргүзүп, адилетсиз чечим чыгаргандыгын келтире аламын. Себеби соттук отурумда жолдошум өзүнүн ак экендигине бир нече далилдерди келтирди. Ошол эле учурда эң негизги далилдерге токтоло кетсем. Биринчиден, тергөөчүлөр башка даректеги чыгарылган токтому менен биздин үйгө келип, биздин үйдү тинтип кеткендиги соттук отурумда далилденди. 2025 жылы 29 январда чыгарылган токтом бүтүндөй менин үйүм эмес, башка үй. Асанбаев тергөөчү Асанбаев дейт, ошол мыйзам папашиге берип токтомду. Менин үйүмдөн иштеп турду да. Ошол себептен менин эч кандай күнөөм жок жана мен үйгө эч кандай экстремисттик материалдар сактаган эмес, сактабайм да. Ошон үчүн бул жерде менин эч кандай күнөөм жок. Экинчиден, кылмыш делосуна көрсөтмө берген күбөлөр менен эксперттер болсо, соттук отурумда жолдошумдун эч кандай кылмыш кылбагандыгын өз сөздөрү менен далилдешти. Үстүдөгү келтирилген далилдер жолдошумдун ак экендигине жетиштүү далилдер эле. Бирок тилекке каршы биздин судьялардын чыныгы жүзү мына ушундай экен. Алдына далилдерди көрсөтүп турсаң дагы көрмөксөн болуп, адилетсиз чечим чыгаруу менен алек болуп отурушат. Судьялар тарабынан болуп жаткан мындай адилетсиздикти өз көзүм менен көрдүм. Судья Сыргалдыков Искендер мамлекеттик айыптоочу прокурор Мамутов менен тил бириктирип алып, жолдошумдун күнөөсүз экендигине карабастан 3 жылга соттоп жиберди. Булардын тил бириктирип алганы соттук териштирүүдө эле байкалган. Жолдошум судьяга өтүнүч киргизген учурда прокурор каршы болсо кабыл албай коюп, прокурор каршы болбосо кабыл алып, айтор прокурор судьяны каалагандай калчады. Негизи судьялардын милдети бир тараптуу болбой, эки тарапка тең бирдей карап, адилеттүүлүктү орнотуш керек эле. Бирок тилекке каршы судья Сыргалдыков Искендер булардын бирин да кылган жок. Менин жеке байкоомдо судья Сыргалдыков бийликтин курчагына айланып, үстүнөн түшкөн буйрукту аткаруу менен чечим чыгарды. Азыркы учурда биз судья Сыргалдыков Искендер чыгарган чечим менен макул болбой, даттанып Бишкек шаардык сотко барганы турабыз. Ал эми ал жактагы абалдар тууралуу сиздерге байма-бай чыгарып турамын.